Бишкектеги алгачкы казино ишин күпүлдөп баштап, кыргыз кыздар анда стриптиз бийлеп, жигиттер арак шарап ташып, күпүлдөп кызмат кылды. Андагы сүрөттөр коомчулукка тарап, эл катуу нааразычылык менен кабыл алды. Бул кыргыз элинин нарк населине туура келбейт деген сын, күч. Бул боюнча талкуу дагы эле токтой элек. Ушул эле казинонун ачылышына уруксат берген депутаттар нарк населге каршы иш жасап атат деген шылтоо менен өкмөттүк эмес уюмдардын жана журналисттердин ишин чектөөгө киришти. А бирок чын-чынында өкмөттүк эмес уюмдар менен журналисттердин ишмердиги элге пайда келтирип жатканына миңдеген мисал бар. Мыйзам эмнеге мага гана иштейт? Ушундай сөздөр менен Ошто батут иштеткен бизнес айым прокурордун кабинетинде өзүнө бензин чачып өрттөгөнгө аракет кылган. Айтымында бул кадамга аны аргасыздык түрткөн. Ал 1 миллион 800 миң сом кредит алып, паркта батут коюп иштетейин деген. Бирок Ош мэриясы бул ишке тыюу салган. Эми кредит мойнунда, бизнеси токтоду. Мен мисал үчүн 66 жаштамын. Бензин куямда үйүм ичинен өрттөн үйүмдү өрттөп жүрөм. Андан мурун Ак Ордо 3 конушунун тургуну Эркингүл Абдыканова бензин даярдап койгом. Эгерде келип үйүмдү бузушса, өзүмө чачып өрттөйм деп айтууда. Бул жер талаштан улам айтылган сөздөр. 2021 жылы кредитибизди төлөй албай калдык деген топ пригородный айыл өкмөтүн басып алып, бийлик алардын көйгөйүн укпаса, өзүбүздү өрттөйбүз деп билдиришкен. Алардын айтымында бул маселе менен бир нече жолу митингге чыгышкан, бирок эч ким аларды кабыл албай, уккан дагы эмес. Бул жана көптөгөн башка мисалдардын баары коом менен бийликтин ортосундагы мамилелерди, чиновниктердин каталарын көрсөтүүдө. Бирок мындай абалга жеткирбей, ортодо маселелерди тактап, талдап, коомчулукка, бийликке жеткизе турган күчтөр дагы жок эмес. Борбор Азиянын башка мамлекеттерине караганда эффективдүү иштейт. Алар укук коргоочулар жана журналисттер. Мисалдарды келтирели. 13 жашар секелек кызды зордуктап жүргөн милиция кызматкерлери Азаттыктын материалынан кийин жана Оазис уюмунун укук коргоочуларынын ишинен кийин гана соттолушту. Дагы бир каарман медиа хабга кайрылып, кошунам көптөн бери кызыма тийишип жүрүптүр, милиция иштебей жатат деп айтып берген. Бул видеолордон кийин кылмыш иши козголуп, териштириле баштады. Жардам сурагандар биздин редакциябызга жана кесиптештерибизге такай келип турат. Шылуундар алдап кетти, жеримди талашып жатышат, чиновниктер акча талап кылууда, милиция иштебей жатат деген кайрылуулар абдан эле көп. Материал чыгып, коомдо чоң резонанс болгондон кийин гана иш ордунан жылып, бийлик чара көрүп баштаганына көп ирет күбө болгонбуз. Бизден башка Ыдырыс Исаков, Улукбек Карбек уулу поликлиника, Азаттык жана башка каналдардан көрө аласыздар. Мындан тышкары коррупция, мыйзамсыздыкты ашкерелеп турушат. Ал арада депутаттар тескерисинче ошол укук коргоочулар, журналисттер менен күрөшүп жатат. Мындай демилгелердин кандай кооптуу жактары бар? Журналисттерге каршы эмнеге чектөөлөр киргизилип жатат? Бийлик эмнеге эркин медианы жана сөз эркиндигин муунтуп, оозун баскысы келет? Бүгүн сөз НКО жана ЖМК мыйзамдары тууралуу болот. Менин атым Асель, саламатсызбы? Биздин депутаттар жакырчылык, адилетсиздик жана мыйзамсыздык менен күрөшкөндүн ордуна бул маселелерди козгоп чырылдагандардын оозун жабууга аракеттенүүдө. Анткени проблема чечкендин ордуна проблеманы көтөрүп чыккандын оозун жабуу оңой. Бирок муну менен көйгөй чечилип кетпесин унутпашыбыз керек. Эл арасындагы көйгөйлөрдү бийликтин карапайым элге жасаган адилетсиздигин айтып, өкмөттү, депутаттарды безге сайган кимдер? Албетте, активист, журналист жана укук коргоочулар. Мына дал ошолордун укугун чектеп, оозун баскан ЖМК жана НКО мыйзамы коомдук талкууга коюлду. НКО мыйзамын 33 депутат демилгелеп чыкса, ЖМК мыйзамын президенттик администрация иштеп чыкты. Укук коргоочулар менен юристтер эгер бул мыйзамдар кабыл алынса, анда сөз эркиндиги кысымга кабылып, журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдуктар жараларын баса белгилешүүдө. Депутаттар чет өлкөдөн каржыланган жана саясий ишмердүүлүк менен алектенген коммерциялык эмес уюмдарга чет элдик өкүл статусун берип, аларга атайын отчеттук режим киргизип, мыйзам бузуулар болгон учурда кылмыш жоопкерчилигине тартууну көздөп жатышат. Ал арада НКО мыйзамын демилгелеген 3 депутат Эмил Жамбырчиев, Бактыбек Чойбеков жана Эмил Токтошов арыздарын кайра кайтарып алды.
Депутат Эмил Токтошев анын себебин Медиа Хабга төмөндөгүчө айтып берди. Себеби мыйзамды демилге келгенде демилгечи негизги автор менен биз сүйлөшкөнбүз. Мен эки сунуш менен кошсом дегенмин. Биринчи сунушум Кыргызстан мамлекети бизге керек. Бизде ошондой коммерциялык эмес уюмдардан билесиздер, кээде террористтик жана диний агымдарга сырттан каражат келет. Ошондуктан биринчи каражат келген булак ачык болсун деген. Экинчи сунушум ошол колдонулган каражатты алар ачык отчет бериш керек. Диний терс жанагы ар кандай агымдарга колдонбош үчүн. Экөөнү макулдашабыз, бирок тек каршы кийин мыйзам даярдалып билесиздер да коомдукка илимий даярдалып бизге келгенде көп нерселер жазылып калыптыр. Ашыкча көп нерселер. Катуу текшерүүлөр. Ошого мен макул эместигин билдирип, арыз жазып, демилгечи катарынан чыгып кеттим. Жана көп нерселер жазылып калыптыр деп атпайсызбы? Ошолорду айта кетсеңиз, кайсыларына? Өтө көп. Мисалы жанагы аудит, жыл сайын аудит өткөрүш керек. Аудит өткөрүп кереги жок ешкандай. Туура эмес дейм. Анан прокуратура текшериш керек. Прокуратура мыйзам бузган болсо, эми эмес бардыгын текшерүүгө алар укугу бар. Андан сырткары тогон токой деп айтып аябай. Бул мыйзам долбоор боюнча буга чейин депутаттар чогулуп мындай талкууладыңыздар беле? Талаш тартышуу болдубу? Жок. Мен ошо автор менен гана ошо макулдашканмын. Анан өзүнчө комитетке келелек эми калат. Зор келсек бул келелек комитетке түшөт. Азыр коротундуну күтүп атышат. Өкмөттөн жана тийиштүү министрликтен коротунду келгенден анан кийин талкуу өтөт. Мен бактан көчүрдү, кимге өчүрдү билбейм, бирок мен макул эмес пункттарга өтүп калган. Мен бияктан бижентан көчүрдү айта албайм, бирок анчалык коммерциялык уюмдарды кысып текшерип, алар укуучу тестек, ошого тесттен. Ал эми депутат Бактыбек Чойбеков бул мыйзам долбоору демократия жана адам укуктарына каршы көп норманы камтый турганын белгиледи. Эң биринчисинде ошол баягы каражаттын туура пайдаланылышына макулдуулугун берип, ошол жагын көзөмөлдөшүнө мен ошол макулдугун берип, ошонун баягы таза болсун, мен каалап ошону киргизип ошол жагынан баягы сунуштагам. Бирок азыркы мыйзамды мен көрүп, мен ал мыйзамдан кайра артка тарткым келип атат. Себеби дегенде, айрда баягы көп баягы адам укуктарына каршы, баягы демократияга каршы көп нерселер бар экен. Ошон үчүн мен ал өзүмдүн баягы инициаторлугуман алайын деп атам. Надира Нарматовага кошулуп, мыйзамды демилгелеп чыккан депутаттар эмнеге кайра баш тарта баштады? Алар бул мыйзамдын эмнесинен сестенет? Политклиника медиасынын жетекчиси Дилбар Алимова депутаттар артын ойлоп жатканын болгоду. Алар деле кандай жолго түшүп алышкан, эми түшүнүп аткан окшойт. Негизи мен ойлойм, өзүн сыйлаган депутат, өзүн сыйлаган жаран бул мыйзамды колдобойт. Анткени бул Кыргызстандын демократиялык багытта өнүгүп бараткан жолунан кайтарып балта чаба турган мыйзам да. Эртең эле ошол депутаттар мисалы үчүн баласын батыштан окуткусу келет, башка чет өлкөгө жибергиси келет балдарын. Анан ошондой чечим кабыл аларда алар деле карайт да бул ким экен депчи. Анан ата-энеси ушундай мыйзамдарды демилгелеп атса, демократияга каршы чыгып аткан болсо, бул балда өздөрүнүн балдарынын дагы келечегине балта чапкан чечимдер болот. Ошондуктан айрым депутаттар ойлонду окшойт. Мындай эмне ишке аралашып алышкан, дагы бул демилгечилердин катары суйлат деген ойдомун. Эми мыйзам долбоорлорундагы талап тартиптерди түшүндүрүп берсем, бул мыйзамда чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, өзгөчө мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Ошондой эле коммерциялык эмес уюмдун жылдык бухгалтердик отчетту аудиттен өтүшү керек. Ал киреше чыгашасы, мүлкү, кызматкерлердин саны, айлык акысына чейин ачык маалымат бериши шарт. Коммерциялык эмес уюм жылына жок дегенде бир жолу пландык текшерүүдөн өтүшү зарыл болот. Коммерциялык эмес укуктун эл аралык борбору жасаган анализде, эгер бул мыйзам кабыл алынса, журналисттер гана эмес, кайрымдуулук, гуманитардык жана калкты социалдык жактан тейлөөчү
уюмдарга дагы кесепети тиери жазылат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму тынчсыздануусун билдирип, жогорку кеңештен бул мыйзам долбоорун четке кагууну суранды. Уюм бул мыйзам Кыргызстанда адам укуктарын коргогусу келгендердин үнүн басат деди. Ал эми Адилет укуктук клиникасы депутат Надира Нарматова башында туруп демилгелеген чет өлкөлүк өкүл мыйзамын талдап, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Демек, бул плагиат. Орусия бул мыйзамды 2012 жылы кабыл алган. 2022 жылы февраль айында орус аскерлеринин Украинага кол салуусуна байланыштуу Орусияда бул мыйзам дагы да катаалдаштырылып, коммерциялык эмес уюмдар менен медиалардан сырткары жеке адамдарда чет элдик тыңчы катары атайын реестрге каттала баштаган. Ал эми Кыргызстанда тыңчы деген жери гана өкүл деген сөзгө алмаштырылган. Айтмакчы, жогорку кеңеш өзү чет элдик гранттар менен каржыланат. Маселен, USAID мыйзам чыгаруу процессин жакшыртуу үчүн аз мурда каражат бөлгөн. Гранттын эсебинен мыйзам чыгаруу иши боюнча сөздүктөр, окуу китептери басылып, тренингдер жана башка иш-чаралар өткөрүлдү. 2020 жылдын октябрь айында жогорку кеңештин имараты төңкөрүштөн жабыркаган. Корей эл аралык кызматташтык агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү депутаттар ыңгайлуу шартта иштесин деген максатта $8 миллион грант бөлгөн. Жогорку кеңештин расмий сайты да донордук уюмдардын катышуусу менен жаңыланды. Жогорку кеңеш чет элден техникалык жактан эле эмес, кадрдык потенциалды жакшыртуу үчүн дагы гранттарды алат. Айтсак, жогорку кеңештин аппарат кызматкерлерине жана депутаттарга ар кандай семинарлар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Мына жакында эле Кыргыз Республикасындагы мыйзам чыгаруу процесси деген темада 2 күндүк семинар болуп өттү. Окуу курсу 2 күнүн Бишкектеги программалык кеңсесинин колдоосу менен демократиялык башкарууну бекемдөө долбоорунун алкагында уюштурулду. Депутаттар иш сапарларына көбүнчө коммерциялык эмес уюмдардын акчасына барат. Алсак, жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаттары USAID грантынын алкагында АКШ, Улуу Британия, Германия, Швеция жана башка мамлекеттерде иш сапар менен болушту. 6 июнда ынтымак фракциясынын депутаттары толук курам менен АКШга барары белгилүү болгон. Бул сапарды NDI, тактап айтканда, эл аралык мамилелер боюнча Улуттук демократиялык институту каржылай турганы айтылган. Андан тышкары NDI депутаттарды окутуп, сабатын ачып келет. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин логикасына таяна турган болсок, анда жогорку кеңеш өзү башка чет элдик агент болуп саналбайбы? Жалпыга маалымдоо каражаты тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү президенттик администрация көтөрүп чыкты. Алар мындай демилгесин азыркы мыйзам моралдык жактан эскирди деп түшүндүрүп, ал эми жаңысы боштуктарды жоюп, ЖМКны сыңырып телекоммуникациялык тармактарда, анын ичинде интернет түйүндөрүндө жөнгө сала баштоону максат кылат дешти. Бирок эксперттер кеп мыйзамдын эскиргендигинде эмес, президенттик аппарат жаңы мыйзамдын жардамы менен бийликке жакпаган веб-сайттардын көзүн куртуу катары баалайт. Бул тууралуу билдирүүсүн Media Policy институтунун эксперттери жарыялаган. Media Policy институтунун укук коргоочусу Нурбек Сыдыков ЖМК мыйзамынын такталбаган жерлери жана кооптуу жактарын медиа хабка тизмектеди. Санариптик министрлигинде же болбосо юстиция министрлигинде ушул медиа тармакта иштегендин баары жана ушул веб-сайттар катоодон өтүш керек деген ченемдер бар. Бул жерде ушу биз жакшылап мындай түшүнө албай жатабыз. 11 миңден ашык веб-сайттар болсо ушунун баарын катталыш мүмкүн. Анан ошонун кайсынысы катталбаш керек, кайсынысы катталыш керек боюнча дагы мындай так жазылган эмес. Каттоого байланышкан жана каттоону жокко чыгаруу механизмдери дагы өтө бир мындай кооптуудай көрүнүүдө. Себеби дегенде айрым бир ушул массалык маалымат каражаты катары каттоодон өтөм дегендер боюнча каттоодон өткөзбөй койгонго же болбосо каттоону жокко чыгарганга аябай бир ченемдер бар. Мисалы ошол юстиция министрлигине каттоо боюнча көөлүктү жокко чыгарууга укуктуу болуп атат. Биз айтып атабыз, көөлүктү жокко чыгаруу, жалпы маалымат каражаттарын ишмердүүлүгүн ошол менен жабуу бул бир гана соттун гана укугу болуш керек. Ошондой эле массалык маалымат каражаты сот тарабынан дагы
жабылышы мүмкүн башкы прокуратуранын же болбосо юстиция министрлигинин же санарип министрлигинин доо арызы боюнча деп жазылып атат. Бирок кайсыл конкреттүү учурда жабылышы мүмкүн, кайсыл норманы бузганда жабылышы мүмкүн так белгисиз. Ушул мыйзамдын нормаларын бузса, ошол доо арыз менен кайрылууга мүмкүн деп жазып койгон. Анан бирок так кайсыл нормалар бузса, кайсыл беренени бузса, тактап айтканда ошол дагы белгисиз болуп атат. Ошол эле кезде бул мыйзам долбоорунда көпчүлүк жеринде ошол эмнегедир массалык маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүнө мындай көбүрөөк киришкенге мисалдар бар. Сөзсүз түрдө ошол жерде массалык маалымат каражатынын ээси менен ошол редакциянын ортосунда сөзсүз договор болуш керек, келишим. Уставда эмне болуш керек, келишимде эмне болуш керек, же болбосо уставда эмне болуш керек. Учурда мындай эмнеге бул маселелерди ушу мыйзам долбооруна чейин мындай көрсөтүп турганы дагы мындай белгисиз болуп атат. Агитацияны журналисттерге бир гана ушул регистрациядан өткөн гана массалык маалымат каражаттарына берилет деп жазылып атат. Демек, мисалы жогорку кеңешке регистрациядан өткөн гана массалык маалымат каражатынын журналисттери барышы мүмкүн. Аккредитацияны бул мындай деп түшүнүш керек болчу да, бул мындайча айтканда кошумча бир укук болуш керек эле. Мисалы бар жок журналисттер ошол жогорку кеңеште барып угуп, аны чагылдырышы мүмкүн да, өзү мындай стандарттар боюнча. Каттоодон өткөн гана массалык маалымат каражатынын журналисттери деп жазып атат да. Ошого мындай көп маселе мындай ошондо да болуп атат. Анан журналисттер маалыматты бир гана каттоодон өткөн гана массалык маалымат каражатына чогултуп бериши мүмкүн деп жазылып атат да. Укук коргоочу бул мыйзамдын сөз эркиндигине тийгизген кедергиси болорун белгилеп, бул мыйзам журналисттерди эркин медиаларды гана көзөмөлгө алуу аракети экенин айтты. Сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Бул мыйзам долбоорунун авторлорунун айтымы боюнча каттоодон өтүп сиздер маалыматты жайылта бергиле дейт да, каттоодон өткүлө дейт. Анан каттоодон өтпөсөкчү десе, анда сөз эркиндиги маалыматты жайылтууга укуктан ажырап кала турган коркунуч болот да. Конституцияда сөз эркиндиги көрсөтүлгөн. Ал жерде эгерде катталсаң өзүңдүн оюңду айта аласың, катталбасаң өзүңдүн оюңду айта албайсың деген жок да. Каттоону жокко чыгарып койсо, сиздер маалыматтарды жайылта албай каласыздар. Эгер бул документ кабыл алынса, бардык ЖМКлар каттоодон өтүшү керек болот. Каттоодон өтпөгөн же үлгүрбөгөн ЖМК автоматтык түрдө жоюлат. Кыскасы, бул документ ар бир техникалык катачылык медианы жабууга негиз болуп бере алгыдай ылайыктап жазылган. Мындан тышкары веб-сайттар ЖМКга теңелип, маалымат каражаттарынын катталуу иштери татаалдашат. Чет элдик журналисттерге ММК ачууга тыюу салынат. Аскердик абал шартында сөз эркиндиги чектелет. Журналисттерге жашыруун үн жаздырууга жана съемка кылууга тыюу салынат. Бул үчүн өзүнчө берене каралган. Бул мыйзам кабыл алынса, эркин журналисттерге кандай таасирин тийгизерин Дилбар Алимова төмөндөгүчө айтып берди. Чындыкты азыр эл каяктан билип атат, ошол көз карандысыз медиалардан билип атат да, КТРКдан, кабардан билген жок эмне болуп атканын. Чындык издеп карайлап таппай калганда, ошол көз карандысыз журналисттерди издеп, көйгөйүн айтып, журналисттик иликтөөлөр аркылуу, ар кандай башка материалдар аркылуу ошол бийликке эл үнүн жеткирип атат. Бул жерде болсо эл ошондой мүмкүнчүлүктөн кол жууган турат. Көз карандысыз журналисттер болбосо, көз карандысыз медиалардын иштери токтоп жабылса, эл чындыкты кимге айтат? Бийлик аларды угабы? Кыргыздын баалаганы эркиндик. Чындыкты айта албай мүңкүрөп калууну кыргыз эзелтен жактырган эмес. Эми ал мүнөздүү коррупционерлер менен шыбагалаш депутаттар тыябы? Пикириңизди жазыңыз, чогуу талдайлы. Атым Асель, аман туруңуз.